Андан кийинкиси ушул план развития. Бул жер эми өтө сиздерге жагымдуу жер. Мына термини маркетинг плана. Ушул жерди конспект жазасыздар, тапшырма. Бул маркетинг пландагы терминдерди билбесеңиздер, анда бул бизнесте мындай директорлордун сүйлөгөн кээ бир сөздөрүнө түшүнбөй каласыздар. Мен дайыма бирок айтып келем, НК это новый консультант, ЛО личный объем, ГО групповой объем, ОС бул объемная скидка деп бул жакта мынакей баардыгы жазылуу. Консультант деген ким, регистрацион номер деген эмне, вышестоящий директор деген ким. Мисалы үчүн сиздердин вышестоящий директоруңуздар даже менмин десем болот. Мага прямой гана катталгандарга мен прямой директор болом да, а кимдин через болсо мен вышестоящиймин. Наставник бул силерди ушу компанияга чакырган адам. Ошондой эле компаниянын ушундай бизнеси жөнүндө айтып берген адам. Консультант биринчи линияда, консультант экинчи линия деген ким, структура деген эмне, балл деген эмне, расчетный период бул биз каталог, номер каталога деп айтабыз. Мисалы азыр 18 каталог, ошону расчетный период 18 каталога деп коет да. Объем личной группы, объемная скидка, личный объем продаж, личная группа, групповой объем, объемная скидка, директор деген ким, квалификация деген эмне, открытая квалификация, закрытая квалификация. Открытая квалификация мисалы үчүн кимдир бирөө директор статусун ачкан болсо, же болбосо старший директорду ачкан болсо, же серебро, золотону ачкан болсо айтат, мен ачык статустагы алтын директормун деп. Мен мисалы үчүн жабык статустагы старший директормун, ушундай да. Ким жаап уже квалификационный бонусту алган болсо ошентип айтат. Квалификационный бонус деген эмне, минимальный гарантированный директорский бонус деген эмне, вообще директорский бонус деген эмне, правило 60% деген бар, групповой объем, бонус развития, булар уже бриллиант директордон жогорку тиешелүү. Бриллиантовая сеть деген эмне, этический кодекс компании деген бар, семейный контракт деген эмне. Мына ушул нерселердин баардыгын конспект кылып жазып алыңыздар. Бул нерселерди билбесеңиздер, анда жакшы иштей албайсыздар да. Могу жерден именно сиздерге эң көп колдонуп, бирок түшүнбөй жүргөндөрүн жазып алыңыздар азырынча. Андан кийин доходы лидера деп турат. Бул жактан ошо лидерлердин доходдору, кандай айлыктар бар, бүт акча жөнүндө маалыматтын баары ушул жерде. Мынакей 23% директор, директордун канча балл болуш керек, товар оборотуна 300 000 сомдун тегерегинде товар оборот 3000 баллды түзөт. Ошондой эле мына жерде жазылып турат, 50 балл, минимум 50 балл болуш керек. Биякта мынакей консультант, старший консультант, лидер, старший лидер, вице-директор деп ар бир статус жазылып турат. Анан бул жакта мынакей директор деп атат. Бул жакта еще эме бар. Мына директорлорго дагы акча түшүп турат. Мына пассивный доход бар да. Мисалы үчүн бул жерде директор турат. Директор астында бир директор чыкты. Мына ушул директордон дагы пассивный доход түшүп турат. Азыркы учурда менин бир линияман постоянно пассивный доход түшүп турат да. Анан бул болсо директордун квалификационный бонусу, старший директордун бонусу, бонус за стабильность деп кетет. Стабилдүү жарым жыл бою стабильно старший директор статустан түшпөсөм, жарым жыл ичинде мага 6000 сомду как подарок кылып берет да. Анан дагы жарым жыл старший директор статустан түшпөсөм, дагы 6000 берет. Эгерде мен сереброну ачып, серебро менен жүрсөм, андан дагы жогору болот. Алар мынакей серебряныкы 24 000, бонус за стабильность, квалификационный бонус 120 000, золотонуку 180 000. Бул нерселерди мен сиздерге көп айтып бербей элем, потому что дагы көтөрүлүп атат айлыктар. Буюрса жакынкы күндө сом вариантын жөнөтүшөт бизге. Мынакей бонус за стабильность кантип алат, бонус развития деген эмне, бонус материнства азыркы учурда жылдык төлөм 54 000би же 58 000би сом менен азыр карайлык бул жерде. Мынакей эгерде биринчи баласы болсо ай сайын 1600 сомдон ошондо 18 каталог бар, 18ге көбөйтөсүздөр.
Так 1600'tү көбөйтсөк 18ге 28.800 экен. Ал эми 3200 сомдон 18 каталог бою төлөсө 57.600 экен да. Азыркысы 90.000дин айланасы болот экен. Биз 90.000 дегенди угуп алып кой төрөйлү деп атабыз да. Тамашалапчы. Так, андан дагы